Жана шамалдын айлануусу. Мына жаш дарактарда шамалдар да жакшыраак айлана алат. Азыраак ооруйт, түшүм дагы жогору болот, сапаты да жакшыраак болот да. Азыраак дарылап атасыз, азыраак мээнет кылып атасыз, теришиңиз оңоюраак болот. Буда 2 жылда 3 жылда мөмө жеп калатасыз, аркада 5-6 жылда мөмө жеп атасыз. Экөөнүн айырмасы 3 жыл деле өмүр чоң нерсе да. Убакыттан утуп атасыздар. Бизнесте убакыт өтө маанилүү да, убакыт акча менен тең да. Ошол жагын алып караганда карлик, полукарликтер сиздер үчүн пайдалуу. Даамыны ширин жак, начар деген бул жолго болбогон нерселер да. Балким климаттан улам кээ бири жакшы жыйынтык бербеши мүмкүн, бирок даамы алардыкы эле окмуш сонун алмалар. Бул сортторго жараша өзгөрөт. Фужилер сонун эле алмалар, ушул жерде эле ширин болуп атат. Шречтер ушул жерде сонун эле алма болуп атат, кыпкызыл болот. Биз жакта деле бар. Өндүрүп аткандар билет, өндүрүп эле жүргөндөрчү. Бир жакшына эле түшүмүн алып сатышып атат. 50 сом, 80 сомго чейин сатып, баягы сөз менен эмес, жүз менен баягы өзүңүздөр көргөндө дагы жакшыраак ынанасыздар да. Бирок практикада эгип, жакшына эле акчасын таап, эме кылып атышат да. 60 сотик жерден 10 000 долларлык алма саткан жаман нерсе эмес да. 80 сомдон, 50 сомдон алма сатыш оптун буга. Дыйкан сатыш бул өтө чоң жетишкендик. Эми ошол эле эски алмаларыбыздан жанатандар да сонун алмалар. Семеренка да сонун алмалар. Одан башка толтура сонун алмалар бар, СССР багына чыгарылган. Бирок аларды азыркы эмеге салып акча жагын эсептеп көрө турган болсок, бизге зыяны көбүрөөк чыгып калат да. Көбүрөөк расход чыгарабыз, пайдасы азыраак болуп калат да. Биз эми негизинен пайданы дагы көздөшүбүз керек да. Баягы бир эле эмени эмес, ошо ата бабадан калган нерсени эмес, ошонун жанында кадимде эле жакшы жактарды толтуруп болот атпайбы? Түшүмгө эрте кирген болуп атат, бул түшүмгө кеч кирип атат. Анын түшүмүн териш, мына даракка бута бер десең, буга 200 сом пул сурайт. Мынаны бута десең, карлик, полукарликти 40 сом, 50 сомго чейин сурайт да. Ашып барса, болсо 20 сом, 10 сом, 30 сом жашына жараша арзаныраак буталат. Себеби оңой. Битта шатчы калсаң, уже канча-мынча бутаны кесесиң бүтөт. Бул дарактын үстүнө чыкканда жыгылып кетиш ыктымалдыгы бар. Мөмөсүн жыйнаганда жерге түшүп, чирип, ар кандай териши кыйын. Химикат менен дары чачканда пульверизатордун напору аерге жетпей калышы мүмкүн. Мыналарга оңой жетет. Az жерге будан 300-400 көчөт зоргоп атса, будан 2000 көчөт батып атат. Будан 10-15 тонна алып атсаң, будан 50-60 тонна алып атасың. Грубо салыштырып койгондо, ушундай бир айырмачылыктар чыгып атат да. Бул кара черно-белый телевизор, бул дагы жакшы болгон убагында. Эми азыр цветной телевизор чыкты. Бул тандоо сиздерге калган нерсе да. Каалаганы цветной телевизор жактырат, каалаганы черно-белыйды, калганы жактырат да. Бирок экономический жактан калганда, албетте карлик, полукарликтер дайыма астыга чыгат. Жакшы жактар бул биз күн жок десе эле күн жок болуп кетпейт да, баары күн бар нерсе, ал чындык. Мен айтпасам башка бир айтат эртең бирси күнү. Же айткан болот. Арасына эксеңиз, мыналардын көлөкөсүнөн болот, бирок анча жакшы болбойт да. Нормасын сактабасаң, өтө жыш кыла берсең, бутактар өсө берет, мөмө саны азыраак болот. Күн көрбөсө мөмө пайда болбойт, мөмө өчүрүп пайда болбойт. Андай кылсаңыз болот. Тамырдын күчү деле алып койсо керек. Жок. Эгерде, конечно, бир жыл алып туруп, мүмкүн болсо кийинки көчөттү же мына ортого эгиш керек, же мына 4 көчөттүн ортосуна мына жерлерге эгип кетиш керек да. Ошондо жакшы болот. Эгер убактым жок, мен кесип эле сразу көчөт эгишим керек десеңиз, анан 1 жыл 2 жыл жашылча кылам, БДСде бир нерсе кылып турам, дарус барыз кылып, анан кийин кайра мөмө жеш даран кылам десеңиз, эң жакшысы өзү ошо. 1-2 жыл эс алдырган жакшы болот. Мен ойлогонум, кандырган шарт эле эксең мөмө өлбөйт да, 3-4 жыл убакыт керек. 3-4 жыл кетпейт. 2 жылдан кийин, экинчи жылы баштап уже Мага деле азыр мөмөгө кириш үчүн 3-4 жыл күтөбүз да, одан көрө арасына кылсаңыз болот. карлик тез кетет. Карлик тез кетет, бирок стойка керек болуп калат да. Башында керек болсо ham кичине нарыраак жылгандан керек болот. Ошодон зери кетет экен. Стойка коюп, башка кылып, дейт экен. Расход бар да. Ошондо турулат. Анан мунага койсоң дагы кыргыздан элек да. Немесин жейли, төмөнмөсүн жейли. Жок, экинчи жылдан койсо дагы болот да, стойкалар да. Ооба. Просто кичине кыйын болуп калат да. Кийинчерээк койгондо бир аз кыйыныраак болуп калат. Көчөт өсүп, отурташып калат, сиз тамырына чукуп, тамырларын козгойсуз, даракты козгойсуз, стойканы куюп, зымдарын тартып, мүмкүн болушунча биринчи стойкалар коюлат, анан көчөттөр эгилип туруп, зымдарга байланат, эме болуп кетет да нары жагына. Правиласы ошондой кетет өзү. 3-жыл болбойт экен. Меники 3 жылы жөн эле мунан болуп жатып калды. Илянчы жакшашат. Неме койду, азыр көрөбүз го. Бизде мындай болуп атат туугандар. Жалпы менин көз карашым Кыргызстанда кээ бир көчөт саткандар өтө көчөтүн көп сатыш үчүн кылтабы же билимсиздигинин натыйжасында кылтабы, кээ бири өтө жакын кылдырып коюп атат. Кээ бири бир аз чектен ашык алыс кылдырып коюп аткандар бар. Эми өзүнүн нормасы бар. Китептерде азыр көрдүңүздөр, метр аралыктарын берген, ар бир подвой сортуна жараша, топурагына жараша кичине айтып атабыз наркы беркисин.
Эми кээ бири өтө эле жакын коюп, биягын 2 метр, биягын 1 метр 80 сантиметр эктип салган. Көчөт көп сатыш үчүн кылып атканын билбейм. Өтө жыш кылып салсаң 1-2 жыл, 3 жыл, 4 жыл билинбейт. Нар жагына проблема башталат да. Канча егиш керек экен? Карликти 3,5 же 4 метрге 1 метр кылып эксеңиз боло берет. 80 сантиметр 1, минимум 3,5 трактор жүргөн, портер жүргөн жерин. Болсо 4 метр идеал да, 3,5, 4,5, 3, минимум 3-кө түшөсүз, баягы кичине эле жериңиз бар болсо. Анан көчөттөрдүн ортолорун катардагы аралыкта болсо, эми Европада 30 сантиметр кылгандар бар, Түркияда 50 сантиметр кылгандар бар. Бирок андайга билим керек, жакшына бутаган үлүш керек. Биздикилер эги эгип коет да, дарактар терек окшой эле, өйдө карап талга окшой эле өсө берет. Аны градусын ийип туруш керек. Өтө татаал ал карликти караш, дагы да көп акча, дагы да көп билим талап кылат. Бирок көбүрөөк акча алып келет сизгечи, пайданы көбүрөөк берет. Аңгай деңгээлиңиз жете элекпи? Полукарликтен баштаңыз деп сунуш кылат элем да. Аралыгын 4 метрге 2 метр кыласыздар, стойка колдонбойсуздар дагы. Бир канча жыл үйрөнөсүздөр, 3 жыл, 5 жыл, анан тажрыйба артат, градусын ачкан аркы берки каталарды көрөбүз. Анан карликтен кыла бересиз, кааласаңыз 100 гектар кылыңыз. Кичине опыт алыш керек да. Стаж. Бизде прямой багы кичине апсыгып алышат дагы, кээ бири прямой наркага кирет, наркадан банкрот болуп, Бишкекте 40 гектар, 50 гектары жер турат азыр. Токой болуп кеткен, барып көрсөңүздөр. 30га жакын бизнесмен биригип туруп курушкан экен. Ар диңгисин күнөөлөдү, дар сатканын күнөөлөдү, көчө сатканын күнөөлөдү, ар ким кылды. Чын дегенде ал жерде туура буталган эмес, сугаруу туура баткарылган эмес, көлмөктөр мынтип туруп калган, фитофтора болуп ооруган, дарактар жиш болуп, мына эски дарактардай эле болуп өсүп кеткен да, бою бир 5 метрдей бар бийиктиги. Жиштиги бутактар жиш. Сүрөттөрү бар мендечи, Бишкекте сабак өткөм 2 жыл мурда, ошондо көргөнбүз көп эле бактарчы. Жакшы караш керек. Эми жүрүңүздөр, убакыт кетирбей, эме кылайлы. İçinde ham olma var. Hazır kaça ton olma var? Köbünde bir 80 tonnaday alım var. Kripson ham var, başkası ham var. Ciddi. Svet yokturdu da hazırçı. Svet öç. Karabukka boyunca turuyor. Ova. Ha? Özümün aparat, özü öçüröt, öz jandırat. Aralaysın. Olanam şittan tak, olmayam şittan tak va. Bananam var. Ya, bananın karabukasından içinde cid çıkar. Görüp bile gördüm. Bir yak. Buna Karabukkadan saklanışa qanday bolat ekan ayırması? Banan karabukada jakşırak durat. Olmanın şoşnusunu azırak şorat ekenler. Olmanın nimesi sorbayttan da? Olmanın şoşnusunu şorbayt ana buna açık bolat eken da adda viskisini şamal tiye veret da. Bunun içine bir girse şu oydan çıkpay turat da. Köy şu 80 tonna var. Peloskat. Buna özüzün almalar. Soğuk bu. Kaça azdan ya? 12'ye uzun 12 ya turası 12 bir yak 14 metremiş ondan. Sattın mı? Arkıl sattım he. Ha, optum bir satılmadı mı? Optum bir. Nimesi kaça var mı? 75 somam sattım. 65 somam sattım. Aparatlar kayadı ki? Aparat Germanski aparatlar. Aparat kaç satıp ketdi? 11.000 dolar bolğan ökö. 50 mi Bravo. Yok bu özümkü 50'kin zaçem yani. Temperaturası kaçta oturат эми көбүнчө? Hazır 1.6 birge düşüret avtomat öçöt. Aslında 1 gradusda saqlanat eкен да. Özü emelerge bu aytkan точностун берет да. Кытайский аппарат болсо 0'дөн өткөзүп беришет экен. 2'ge, 3'ge minus oyчу. Ha buga 1 достаточно. Жетет ошолчу. Нымдуулук суу куюп койсо тагына болот өзү. Анан бул өзү
Негизи нормальный эле айдайт да, анын кереги жок. Кайсы айларда саттыңыздар былтыр? Былтыр майга ям өтүп кеттиби? Майга чейин жетти. Тура берет. Эме августтагы шабдолуну эмеде саттык. Октябрда саттык болом, тура берет. Ящиктерди, пластик ящиктерди бир сынап көрбөйсүзбү? Пластик ящик койдум, өзү эң жакшысы жо пластик ящикте турат дешти го. Неге? Анан өчтү. Я пластмасса коробкам жыгачам алманын шорстусун шорот экен да. Несин сураткан? Суусун, намдуулугун. Анан каучук эң Европада эме кылган сактаган нерсе каучук экен да. Ич нерсесин шорбойт экен. Каучук ящик. Пластик өтүшүңүздөр. Пластик өтүш керек, onun үчүн завод куруш керек. Анан мен 1000 алып шабдол сактаган элем. Анан яшигин сатпай эле алма салып коюп койдум да. Жазда көрөбүз, о кимисинде жакшы турду. Шабдолуну ушундай сактап сатканда пайда бар экен. Шабдол эми мисалы 20 болуп атса, октябрда шабдол жок болуп калат экен, конечно болот да. 80 сатылдыбы? Мен барып эле ошо базардагыларга шарт апарып эле берип коюп аттым, ошо 60, 70, 75. Мисалы айлыктар мисалы да, сактап бер, мен мөмөмө десе, бир килограмм канча сомдо сактасаңыз? Буну бирөөнүкүн эч сактап көрбөдүм. Сактап көргөндө ответственность болуш керек да, жооп бериш керек, о болот, бу болот. Анан өзүнүкүндө мына тура берет да. Өзүңүзгө канча расход түшүп атат ошондо? Кайсы расход? Мен светке төлөйм да эми. Кичине ремонттор болсо, анда фреон куям. Ол канча сомдон? 80 тонналык эмеге бир айда канча сом? 5000, 6000 сом. Саратанда көбүрөөк жейт экен. Температура эшик ыстык болот экен да, ал ана аппараттар воздукту шактан алат да. Анан кышта ушу 5000. Азмакы эле өчөт. Саратанда күн ыстык болот, ал өчтү кайтып лазмасынан кийин дырылдап иштей берет да. Мына 3 апаргы чейин жарым саат ашык болот. 1 саат болобу, анан иштейт да. Курулушуна общий грубо айтканда канча сомдой кетти? Бул зданиянын өзүнө 1 миллион 650 000 кетип калды. Мунун жарымы бар эле өзүчү. Бул үйгө раштен подвал болуп салынган эле. Ошодон үстүнө кеткенибизде ошондой кетип калды. Аппараты, мына германский аппарат деп койдурдук. $11,000 болгон экөөчү. Bunun жарымы кирпич эле. Эми бетон эле, жарымы кирпич менен кетти да. Анын ичи утепление болгон да. Тинеке шпак калтыр. Эми эң жеңил конструкциясын пулдун аз кетишин издеп ушундай кылганбыз да. Бозон квадрат метр 2000 сомдон эми бар сифонель. Келип эле шуруптап коесуң, кармап берет. Жакшы. Ийгилик, сонун. Ишиңизге ийгилик алса. Мына